Кутман күнүңүздөр менен, менин сүйүктүү угармандарым. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Бетин күйгүзгөн сулуу» аттуу романынын 2 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Эркайдын абийиринин кылыч булгаган кызыл ала желеги заматта эле дүң деп угулуп, бир заматта ушакчылар чыгарган бузулган кыз деген жаман сөздү жууп, Эркайдын баркын көтөрмөлөп койду. Экөө ушинтип баш кошкондору менен ушул эки жинди кантип эле жашап кете алсын деген ишенбөөчүлүк элде күч эле. Өзгөчө дайыма учуп күйүп жүргөн кылыч үчүн үйдө отуруп калуу түрмөгө түшкөндөй эле болду. Иштээр иши жок ал жаш жарынын кызыгы кичине азаяры менен эле зериге баштады. Бир күнү баягы үйлөнгөндө келип кеткен картакеч достору каттагандан борбордон коноктор келип, чоң оюн болоорун айттырып жиберишиптир. Кумар оту козуган кылыч катып койгон 2 пачка акчасын чөнтөгүнө тыгып, мотоциклин айдап чыгып жөнөп калды. «Каяка?» деп алдын тосуп алды Эркай. «Кечинде келип калам» деп корсетип, дароо мотоциклин дарылдата газ берип алып, аялынын бирдеме деп айтканын укпамыш боло, ичинен эмитеден эле башкаргысы келип жатканын кара деп сөгүнүп алып жөнөп кетти. Ээн үйдө жалгыз калгысы келбеген Эркай дароо эле түйүнчөгүн көтөрүнүп энесиникине жөнөп калды. Элден эч нерсе жашырууга болбойт эмеспи? Ал энесиникине келери менен «Мына 2 жинди бир түндүк алдында жашай албайт дебедик беле?» деген сыяктуу сөз учкун болуп, баягы экөө чабышып кетип ажырашыптыр деген сөз элдини өрт каптагандай аралады. Бир жума өтпөй эле түйүнчөгүн көтөрүнүп жетип келген небересин көргөндө зыңкый кемпирдин жүрөгү түшүп калды. Ал чоо жайды сураштырып келген себебин билген соң, «Кокуй, эркек деген сырттын кишиси да, ал келет, кетет. Ал эми аял деген ага атаандашпай үйдө отурушу керек» деп урушуп, эртең менен келсе кечинде эле кайра эле кетирип жиберди. Бирок кылыч келбеген соң жатаарда кошунанын кызын ээрчитип келип жаткан Эркай эртеси эмитеден башка жака жатып калып жүрсө, мени жыргатмак беле деген кызганычтуу жаман ойго алдырып, биртке кийимдерин көтөрүнүп энесиникине кайра жөнөп кетти. Кечинде кайтып келген кылыч Эркайды таппай кошуналардан үйүнө кетип калганын угуп, кайненесиникине отко кире элегине карабастан салып уруп барды. Эшиктен мотоциклин үнү чыкканда зыңкый кемпир Эркайды зекип: «Бар, күйөөң менен кет. Эмтеде минтсеңер жашай албайсыңар» деп эшикке чыгарды. Ала келген таттуу паттуусун, таңгак акчасын кийим алып ки деп колуна карматып, бети башынан өөп жыттап, кечирим сурамыш этип, Эркайды кайра алып кетти кылыч. Бирок бир жума өтпөй кылычтын кумарпоздук оорусу кайра кармады. Мотоциклдин бекемдеп, ойночу акчасын дайындап жүрүп кетеринде Эркай алдын туруп: «Барба!» деп катуу турду. «Жаным, ушул акыркысы болсун, экинчи барбайм» деп жалдырады эле Эркай болбоду. «Бүгүн кеччү болсоң, өткөндө Гүлзаданы алып келип жаттым эле, эми Талипти алып келип жатам» деп кошунанын бой жеткен баласын айтты эле кылычтын дароо кызганычы ойгонуп кызаңдап кетти. «Дагы кимди алып келип жатасың я? Былжырабай кийин, мени менен барасың» деди. Мындайда тартынып калчу Эркай барбы? Дароо эле кийинип чыга калып мотоциклге учкашты. Бул жолу кылыч оюндан кала алмак эмес. Анткени борбордон чоң оюнчулар келип, чоң байгелер, акчалар сайылып, бүйүр кызыткан укмуш оюн болмок. Жаш жары алдын тосуп туруп алганда оюнду да, Эркайды да кыя албай жөнөп калгандагысы болчу. Кыке бүгүн жырный келген го?» дешти картакеч достору купшуңдай аккуу мисал суй кайган Эркайды көргөндөрүндө. «Былжырабагыла, мен силердей болуп катынымды картага сайбайм» деди ачуусу чукул кылыч.
Көрөбүз, биз деле ушинтип айтчубуз, дешти тигил капталын жедип бүткөн картакечтер катындарын картага сайгандары чындап бетер ызалуу жылмайышып. Ошентип оюн өтчү жайга да киришти. Дубалдары күңүрт сыр менен сырдалып, анда илинген эч нерсеси жок, ал тургай кагылган мыктын изи да байкалбаган мизилдеген бул бөлмөнүн ортосунда боюна киши мандаш урунуп отурса болчудай жапыс көгүш түстөгү тегерек үстөл турат. Үстү жактан чоң-чоң лампочкалар чакырайып адамдын ар бир кыймылын көз жаздымдан кетирбечүдөй. Оюн башталды. Оюн үстөлүн тегеректей 8 киши жайланышты. Алардын жанында тик турган кара костюм шымчан, көпөлөк галстукчан, узун чачтарын тысырайта артка тараган, жүзүндө жылмаюунун бир да изи жок оюн башкаруучусу аппак жука кол кабын булактата басып келди да оюндун башталышын жарыялап жиберди. Мырзалар, бүгүн бизге борбордон атайылап коноктор келип отурушат, деп 4 конокту расмий түрдө тааныштырып өттү да анан жергиликтүү 4 оюнчунун аттарын жарыялады. Биздин аталар бир чоң ишке аттанаарда алдасам ак так болбосом ак бараңдын огурсун, ак канжардын мизурсун деп ант беришчү экен. Биз да ошол салтты улап бири-бирибизге сөз берип алсак, деп колун жаңса деле дал өзүндөй кийинген жардамчысы окчундан чоң патнуска салынган сабык кооз, кош миздүү, узундугу 2 кери карыштай жаркыраган канжар менен өңү капкара сүрдүү кара тапанчаны алып келип үстөл үстүнө койду. Биринчи оюнчу канжарды кош колдой алып мизинен өөп, чекесине тийгизип, тапанчаны да ошентип: "Эгер ак так ойнобосом, ушул канжардын мизурсун, ак бараңдын огурсун", деп кийинкиге узатып, ошентип баары ант берип чыккан соң калыс да: "Эгер оюнга чыныгы калыстыгымды көрсөтпөсөм, ак канжардын мизи, ак бараңдын огурсун", деп өз антын берди да ишин улантты. Урматтуу оюнчулар, оюнда ар кандай жагдайлар болушу мүмкүн. Андыктан ар бир оюнчуга бирден жардамчы алууга уруксат. Бирок оюндун жүрүшүндө аларга оюн үстөлүнө 2 кадамча жакынdoого жол берилбейт, деп эми оюнчулардын жардамчыларын бирден чакырып тааныштырып кирди. 8 жардамчынын арасындагы жалгыз аял Эркай чыкканда мисирейип отурган оюнчулардын өңдөрү жумшарып, көздөрү жалчылдап кеткенсиди. Өзгөчө кылычтын маңдайында отурган кашка баш, сакал мурутун кыска койгон 40тардагы киши Эркай чыкканда "О!" деп оозун ачкан бойдон тура калды да "Кандай гана адеми жансың?" деп ачык эле суктанып жиберип, Эркай кылычтын аялы экенин билгенде "Ушундай жары бар кылычтын бүгүн жолу болуп, колу келет го?" деп тамшанып алып, анан "Же биздики болуп" деп оозун таптап бирдеме айтчудай болуп барып токтоло калды. "Мырзалар", деди оюнчу алып баруучу, "бүгүн борбордон чоң коноктор келип, өзгөчө оюн болгону турат. Андыктан оюнга кирүү босогосу 100 000 сом болсун. Кандай дейсиңер?" деп сурады эле. Оюнчулар ооз эки жооп берүүнүн ордуна жан чөнтөгүнөн алып чыгып, таңгак акчаларды үстөл үстүнө коюшту эле алып баруучу үстүртөн карап болжол менен санап өткөнсүдү. Алып баруучу оюндун башка дагы майда чүйдүү шарттарын эскертип өткөн соң, окчун жактагы үстөлчөдө жыйылып турган карталардан бирди алып оюнчуларга шыпылдата таратып жиберген соң, "Сенин акчаң меники болот, же менин акчам сеники болот" деген кырчылдашкан кыл чайнаш кумарлуу оюн алып жүрүп кетти. Келген картасы түшкөн колуна жараша ойноп же паска кетип, болбосо кол келбесе деле акчанын күчүнө сала оюнду тегеретип, өнүктөшүн коркутуп, колу келип калгансып кууланып, же жакшы келген картасын билдирбестен акырындап акчасын чыгарып, каршылашын азгырып, калыптан эле коркумуш эте мына жеңилчүдөй болуп, колун жерге чапчудай болуп, кээде кур тобокелге сала картасын ачпай туруп акча кетирип,
өзү ички түйшөлүүсү менен кубануусун эч билгизбегенге аракеттенип, каршылашынын жүзүнөн ойлорун окууга дал бастамай. Кыскасы, кандай болбосун, оюнда көпкө кармалмак тургай каршылаштарды катарынан утуу бул оюндагы уткан акчаңдан да кымбат. Анткени жеңиш кумары өзгөчө жагымдуу. Улам бир жаңы карта ачылып, оюнчуларга таратылып, бир ойнолуп ыргытылган сайын ортого акчалар үйүлө түшүп, ары бери кетип, оюн кызуусуна тартып баратты. Кеч бешимде башталган оюн түнкү 12лер болуп калган убакта чөнтөгү жукараак, колу келбеген жергиликтүү 2 оюнчу ыргып кетишти. Кылыч бирде утуп, бирде утулуп, ошого жараша акчасы көбөйбөй да, азайбай да, орто заар оюн өткөрүп жатса, маңдайындагы жанагы Эркайга ачык суктанган кашка баш, кара сакалчан менен жергиликтүү бир оюнчунун ооматы жүрүшүп, алдыларындагы акчалары арбындап бара жатты. Жардамчысы катары Кылычтын 2 кадам арткараак отурган Эркай алгач эч нерсе түшүнө албай атты эле, бара-бара оюндун маанисин билип кызыгы артты. Түн оогондо Кылычтын колу келе баштап, үстөлдүн үстүнө акчасы батпай калганда Эркайга бере баштады. Ошого жараша дагы 2 оюнчу оюндан ыргып, жалпы чыккан 4 оюнчунун акчаларын жанагыл сакалчан менен Кылыч бөлүшүп, берки 2 оюнчу өз акчаларына эптеп ээ болуп отурган абал жаралды. Бир кезде Кылычка жакшы кол келди. Келгенде да мындай 4 киши ойногон оюнда сейрек келүүчү чоң кол келди. Каршылаштарын сестендирип алып качырып жибербеш үчүн акчаны акырындан чыгарып, бирок улам көтөрүп жүрүп отурду. Берки экөөнүн колу мажес эле окшобойбу? Бат эле карталарын таштап коюшту. Тиги кара сакалдын да колу келген билим, тайсалдабастан акчаларын чыгара берди. Кылыч да кайра тарткан жок. Бир кезде Кылычтын алдындагы акча түгөндү. Сакалчандын алдында болсо бир аз гана акча жатты. Жүрүш Кылычтыкы болчу. Бирок акчасы жок эле, ошондо ал жан-жагын кайсалай берип, жакшы көргөн мотоциклинин ачкычын алып, «Менден $2000 Ява мотоцикли» деп үйүлгөн акчанын үстүнө таштап жиберди да, төш чөнтөгүнөн анын документтерин алып чыгып, үстөл үстүнө коюп, «Мына анын кагаздары» деп маңдайындагы каршылашына тигилип, «Өзү болсо эшикте турат» деди. Шаардык оюнчулардын бири да бул жака өз унаасы менен келген эмес. Баарлап эшик алдындагы мини автобусту жалдап келишкен. Ошондуктан Кылычтын каршылашы утушка эч кандай унаа жылдыра алмак эмес. Ушуга ишенген Кылыч жанга өлчөп минип жүргөн мотоциклин картага сайып жиберди. Кашка баш коюу сакалдуу ээген укалай берип, алдындагы акчасын санамыш этти да, ортодогу акча менен маңдайындагы Кылычты чолуй карап алып, артындагы жардамчысына кылчая берип, «Ачкычты берчи» деди. Mitsubishi мини автобусу баары $4000 деди ачкычты үйүлгөн акчанын үстүнө чымчы кармап көрсөтө. «Документи барбы? Сага жазылганбы?» деп муну күтпөгөн Кылыч ордунан тура калып, тагдыр чечип койчу суроолорун берди. «Документи жайында, өзүмө жазылган» деп кашка баш кайрадан артка кол созду эле, жардамчысы кандайдыр бир кагаздарды колуна кармата салды. Ушул жерден оюнга алып баруучу аралашып, 2 унаанын тең документтерин текшерип жиберди да, «Экөө тең оюнга кабыл алынат» деди расмий түрдө. Жүрүш Кылычтыкы болчу. Бирок анын ортого жылдыраар эч нерсеси жок эле. Андыктан эмне кылаарын билбей ары бери кайсалай түштү. Муну байкаган кыраакы тиги мөөрөйү үстөн боло мылжыя күлүп, «Катыныңды сай, катыныңды» деди. Тигинин мылжыйган кебетеси шылдыңдуу кеби намыс үчүн өлүп ээрчү Кылычтын ички кыжырын дүрт эттире күйгүзүп, ачуусун келтирди. Бирок аны артка жута берип, «Я, эмне дейсиң?» деп сурады, чындап эле укпай калгандай түр көргөзө, үйүлгөн акчадан артыла берип кашка башты тиктей. Тигил дагы Кылыч өзү менен келишимге келейин деп умтулган экен деп Кылычты карай бой созуп, «Катыныңды 1 айга мага бер дагы бүт утушту ала бер»
деп мылжыйганда кылыч аны шап эле жакадан алып муун тагармап өзүнө тартты эле деми кыстыга түшкөн тигил эмне дээрин билбей кыйкылдап чөгөлөй түштү. Эшек, сен акчадан адам өйдө турарын билесиңби? деп бир колу менен тигини жаккалап, экинчиси менен таңгак акчадан бирди ала калып кашка башына шалп эттире чаап, сен абийир, ыйман, адамкерчилик акчадан өйдө экенин билесиңби? деп дагы таңгак акча менен шалпылдатты. Сен сүйүү эмне экенин, намыс ар эмне экенин билесиңби? Алар акчага сатылбасын билесиңби? деп таңгак акча менен дагы да чапкылады да түртүп жиберди эле. Ал чалкасынан кетти. Жүрү кеттик, деди кылыч анан бурула берип, Эркайды колдон ала эшикке карай умтулуп. Бул заматта болуп өткөн окуяны көрүп тургандардын бир эсе күлкүсү келсе, бир эсе дагы эмне болуп кетер экен деп чочулоосу кармап, ушунча акчаны алдындагы мотоциклине кошуп таштап чыгып бара жаткан, чыкканда да артка кылчайып койбой, эч нерсе болбогонсуп кетип бара жаткан кылычка дал боло карап туруп калышты. Эшикке чыкканда жакшы көргөн мотоциклинин рулунан сылай коштошконсуган кылыч Райборбордун чоң көчөсүнө сала адымдап жөнөдү. Эркай анын артынан эптеп жете барып колтуктамыш эте дегдиңдеди. Кыйла узун Райборбордун сыртына чыкканда короздор чакырып, торгойлор сайрап таң агарды. Ошондо гана кылыч Эркайга күлө бага жал-жал карап сурап калды. Жана картага сайып жиберсем эмне кылмак элең? Сай алмак эмессиң. Эгер чындап эле сайып жиберсем эмне кылат элең? деп болбой эле такыды кылыч. Ошол жерден эле бетиңе түкүрмөкмүн да чыгып кетмекмин. Тигилерге эр эле болсоңор мага тийип көргүлө деп. Ал эми сен ошондон кийин кантип тирүү басып жүрөт элең? Эх, жаным, катынын уттуруп жиберип, эч нерсе болбогонсуп басып жүргөндөр болгон, боло берет. Жанагы таз катыныңды сай дегенде ошондойлордон болуп калбайын деп жаман коркуп кеттим. Сенин мен үчүн кандай кымбат экениңди дароо түшүндүм. Сүйөрүмдү да билдим. Мындан ары сенсиз жашай албасымды да билдим. Ошол үчүн мындан ары ушул опуртал оюнга аралашпайын. Сен да менин өзүмдү дагы тобокелге салбайын деп чечтим. Рахмат сага, жаным. Мени оң жолго салганың үчүн, менин оңолорума ишенгениң үчүн. Сага дагы рахмат. Элдин ушагына ишенбей мага үйлөнгөнүң үчүн. Келчи, жаным. Ушул атып келе жаткан таң экөөбүздүн жаңы, жакшы жашообуздун башталышы болсун, деп экөө жол боюнда эзелтеден бери бири-бирине жетпей келе жаткансып сагынычтуу кучакташып, өбүшүп турушту. 2 күндөн кийин экөө жайлоого кетишти. Кымыз ичип келсин, деп зыңкый кемпирди да алып алышты. Жайлата жүрөбүз, деген кылычка ата-энеси ишенбегендей карашты. Кылыч эч качан 10 күндөн ашык тоодо жүрө алчу эмес. Ошондуктан сен жүрбөсөң дагы Эркай менен кудагый бир айча жүрүшөр, деп күлүп коюшту. Бирок бул жолу анын жанында айдай сулуу колуктуусу бар эле. Андыктан ал зерикмек эмес. Анан да кылычтын ышкысы мергенчилик менен сайыпкерчиликке күчтүү эле. Акыры анын түбүнө ушул ышкылары жетип тынды. Бир айдан кийин чөп чабык башталып, жаш жубайлар тоодон түшүп келишип, үлүшкө тийген жердин чөбүн таза чаап, короого тыпырайта жыйып коюшту. Бул экөөнүн минтип жакшы оокат кылып баштаганын көргөндөр, "О, эки жиндиден деле бир соо чыгат экен, деп тамашага чала тамшанып жүрүштү. Эгер жалбырттаган отко суу куйсаң, жалын жалп өчүп, быкшыган бир жагымсыздык жаралат. Ал эми ушул табияттын эки башка затын бирин кемегеге жагып, экинчисин казанга куюп айкалыштырсаң, жагымдуу аш пайда болот. Ошол сыяктуу оттой жалбырттаган кылычтай жигит менен суудай шар Эркайдай селки баш кошуп, бири-бирин өчүрүшпөстөн кайра ата-эне, бир тууган, айылдаштарына пайдасын тийгизе, жакшы жактары менен көңүл тойгуза башташты. Өзгөчө экөө үйлөнгөнү Бекиш менен Акин жыргап эле калышты. Мурда жайдыргыштыр тоодо жүрө берип, жакадагы оокат жайы, чарбасы каралбай калчу эле, эми санаалары тынч. Ал тургай жакын тууган, дос тамырдын жамандык жакшылыгы чыга калса, Эркай менен кылычты чакырып, жайбаракат жакада жүрө беришчү болду.
Бекиш менен Акиндин 2 уул, 2 кызы бар. Кыздары улуу, бири Коңшу айылга турмушка чыккан, экинчиси шаарда окуйт. Кылычтан кийинки Камчы деген уулу азыр 6-класста. Окуйт деген эле болбосо каникулга 1 ай эрте кетет, каникулдан 1 ай кеч келет. Аз болгонсуп анын ортосунда дагы тоого качып кетмеyi тез-тез кайталанып турат. Көчүрбөйбүз, окуудан чыгарабыз деген мугалимдердин оозун Бекиш козу союп, кой союп майлап турат. Кол арага жарап калган баланын кызматына кызыккан Бекиш атасынын оозун урайын. Окуп министр болмок белең. Көрдүк го, шаарда 5-6 жылдап окуп келген Аликти эптеп арип тааныган биздин малды даарылап, бизге күнү түшүп жүрөт. Алар көчүрүшпөсө бир кой менен сени өзүм эле көчүрүп коем деп мугалимдерге союп берген коюн колко кылат. Камчы эмитеден эле кылам дегенин кылган, алам дегенин алган эрке, оюна келгенин бербеген көк. Кези келгенде кылычтан ашып түшкөн жиндиликти көргөзчүдөй. Мунусу ата-энесине билинбейт. Алар уулунун кол арага жарап жумушту чоң кишиден кем жасабай калганына сүйүнүп, эркек бала шок болсун, шок болбосо жок болсун деп бейбаштыгын сүрөбөсө да кечирип коюшат. Ошентип күндөр чууруп, айлар айланып, жыл жылып кетти. Эркай ушул мезгилде этегинен жалгап бал канактай уул төрөп алды. Атын чоң атасы өзүм бээнин кош эмчегиндей эле 2-1 тууганмын. Уулдарым да экөө эле, ошондуктан ашка тойсом да башка тойбой келем. Ушул неберем менен учум узарсын, тукумум улансын деп Улан деген ысым ыйгарды. Улан талпынып калганда Зыңкый кемпир көз жумду. Ал ооруп кыйналган жок. Кеч пешимде жаным жер тартып турат деп төшөгүнө кыйшайган эле. Бул 80ге чыккан карынын кадимки адаты эле. Энесин уктап алсын деп акырын кыймылдап кылдырата оокатын кылып жүргөн Эркай бир кезде энесинин уйкусу создукканынан үстүнө кирсе өңү кагаздай куп-куу болуп кеткен Зыңкый кемпир бир башкача суналып жаткан экен. Апа, апа деп жамандыкты дароо сезген Эркай жетип эле түрткүлөп жиберсе эч сезбейт. Апа, эмне болуп жатасыз деп жаагынан кармай калса, моюну бир жагына шылк дей түшкөндө эле апа деп чаңырып жиберди Эркай. Анын чаңырыгы короодо жүргөн кылычка угулуп, үйгө жүгүрүп кирип, энесин кучактап алып, боздоп жаткан жубайын уулактата берди. Бул жамандык бир заматта кошуналарга жетип, бүт айылга дуу дей түштү. Мындайда ынтымактуу боло түшчү айыл эли заматта Зыңкый кемпирдин жалпак тамынын алдына боз үй тигишип, өлүк каадасы үчүн бардык кам чомду көрдү. Зарылбүү кызынын өлүмүнөн кийин бөкчөйүп калган Зыңкый кемпирдин сөөгүн жуугандар Кудая тобо, Зыңкый кемпир дегенде эле бар экен. 3 бүктөлүп басчу кемпирдин сөөгү упузун суналып зыңкыйып калыптыр. Жада калса манжалары жумулбаптыр деп таң калып чыгышты. Эли журту колдон буттан алып, күйөөсү чуркап жүрсө да Эркай жалгыздык эмне экенин ошондо бир сезди. Башында Эркайдын эчкирген «Энекем-ай, энекем» деген күйүттөн күйгөн үнү алсыз угулуп жатса, бара-бара чындап кайгырганда чыгып кетти белем, же катылып жаткан шыгы барбы, кадимкидей кошок кошту. «Энекем, элден башка бир башка жан элең. Энекем эмендей бийик баг элең. Энекем элге бир берген билимди, энекем элиңе күйгөн шам элең. Энекем көтөрүп турмуш билигин, энекем элге бир берген билимин. Энеке эрбейген жалгыз мен дейди, энеке эркелетет эмиким. Энеке элдик бир элең мугалим, энеке кайгырып турат сага элиң. Энеке эрбейген жалгыз кызыңмын, энеке эми күйөт мага ким?» Ушинтип кошту Эркай. Кошкондо да сайс сөөктү сыздатып, энесинин элдик мугалим экенин айтып кошту. Анын бүт айылдын элин окутканын, асылдыгын, өзүнүн зыңкыйган боюна жараша турмушта да түз жүргөн жолун айтып кошту. Эркайдын кадыры үчүн кылыч Тажияга 2 жылкыны көтөрүп чапты. 80-деги кемпирдин өлүмү той дешти. Айыл эли Зыңкыйды шам шаракат менен узатышты.
Райондук элге билим берүү бөлүмүнөн бери өкүлдөр келип, чакан митинг өткөрүлүп, сүйлөгөндөр кадырлуу педагогдугун баса белгилеп жатышты. Бир гана кабар айтылса да, маркум Зарылбү кызынын күйөөсү Райым кайненесине топурак сала албады. Бирок аны Эркайдын башка эч ким деле эстебеди. Ошентип зыңкыя кийинип, зыңкыйган бой сымбаттуу, турмуш жолу да түз зыңкый кемпир дүйнөдөн өттү. Артында үйүлгөн боз топурак калды. Эркай менен Кылычтын бактылуу турмуш жолдору зыңкый кемпир өлгөндө буйдала түшүп, кайра шыр кеткенсиген. Бирок жашоонун булуң бурчтары көп, андыктан күтүлбөгөн иштер болуп кетти. Дагы бир жылдай өткөндө кайненеси Акин төшөккө жыгылып, Эркай менен Кылыч биротоло малчы болуп тоого кетишти. Шаарда өсүп чоңойгон Эркай Кылычтын жөлөп колдоосу менен малчылыкка деле көндү. Ал жанында Кылыч болсо, жердин аркы бетине деле кете берүүгө даяр болчу. Кандай кыйынчылык болбосун коркмок эмес. Кылычтын бир ышкысы мергенчилик. Ошого жараша мал салга бастырганда колунан мылтык түшпөйт. Анын бир чып этме алыска тийме мылтыгы, бир майда чүйдө илбесинге арналган катуу үнү ит кушту үркүтөр чачма атма мылтыгы бар. Экөө тең таза майланып, ок дарысы белен турат. Кылычтын бул өнөрүнө Эркай көп деле маани бербей, атып келген илебесиндеринен тамак жасап, жөн жайлы мамиле кылчу. Бирок бир жолку капыс болгон окуя Кылычтын мергенчилик өнөрүнө башкача кароого мажбурлады. Бир ирет маңдайдагы аскалуу тоолорду дүрбүсү менен көпкө караган Кылыч тетигинде кийиктер жүрөт деп калды. Кана деп Эркай канча караса да арчалуу аскалар арасынан эч нерсе көрө албады. Сен эми аларды көрө албайсың. Андан көрө мен тетигил кырдан көрүнгөндө асманды каратып туруп эки жолу ат, деп мылтыкты октору менен белиндеп, кийиктер жүргөн тоону айланып, өзү айткан аска кырынан үрккөн кийиктерди тоскону аттанып жөнөдү. Кылыч Эркайга мылтык атканды үйрөтүп койгон. Ошондуктан күйөөсү тигил кырдан көрүнгөндө асманга мылтык атып коюш кыйынчылык деле туудурмак эмес. Кылыч бир далайда барып, айткан кырынан көрүнгөндө Эркай октолуу мылтыкты алып, үйдөн бир топ алыс басып барып, асманда каратып туруп, эки жолу атып калды. Тарс, тарс эткен үндөн тоолор кагылышып кеткенсип, жаңырыктап барып кайрадан тынчыды. Эркай аскалардын арасын аңкая карап, эч нерсе көрө албаган соң үйгө келип оокатына аралашып кеткен. Бир кезде сырттан Кылычтын кубанычтуу үнү угулуп чыга калса, ал атына өңүргөн тоо эчкисин түшүрүп жаткан экен. Азаматсың Эркеш, сен чоң үркүткүч экенсиң, деп өзүн көтөрө чала мактап, балача дердеңдей кубанган Кылыч олжосун Эркайдын алдына суналта таштаган. Өзүнүн көмөгү менен колго тийген бул тоо эчкисин кызыга караган Эркайдын көзүнө анын тирсийген желини урунуп, «Апей, мунун желини бар экен го, бооз бу?» деп чоочуп кетти. «Бооз, кысырын ит билеби? Шашылышта мунун желинин кармап көрө албайсың да», деген Эркайдын бул сөзүнө көп маани бере бербеген жанагыл өрөпкүүсүнөн жаз элек Кылыч. «Ошентсе деле бооз немени атпай эле койсоң болмок, убалы бар да». «Койчу жаным, бооз экен, кызыр экен, анан убал экен деп жүрмөк белем. Кудай кайбиренди адам үчүн жараткан, эч нерсе болбойт. Байкуш 2-3 күндө туумак окшойт, кап», деп өкүнүчү менен эчкини экинчи карагысы келбей оолактады эле Эркай. Жубайынын бул күтүүсүз мамилесинен улам ыңгайсыздана түшкөн Кылыч олжосун оолак алып барып союп, андан чыккан эгиз улакты эч кимге көргөзбөй иттерге салып берди. Бирок бул эчки Эркайдын эсинен түк кетпей койду. Кайбирендин каргышы болот дечи эле, деген түпөйүл ой көкүрөгүндө дүмпүйүп туруп алгансыды. Убакыт өтө эчки акырындан эсинен чыгып бара жатканда аны эми түшүндө көрдү Эркай. Кандайдыр бүдөмүктө өлү тирүүсү билинбеген эчкинин тирсийген желинин гана даана көрүп, аны саамакчы болуп колсунда эле диркиреген кара сүт атып кетпеспи?
чок кармагандай колун тарта берип чоочуган Эркай ойгонуп кетти. Көз алдына тартылганы же сезими аркылуу өткөнү белгисиз бул түш Эркайдын көңүлүнө заматта будуңчаң салып өттү. Диркиреп атылган кара сүттү канчалык жакшылыкка жоруп, аккан сууга барып айтып, агызып ырымын кылса деле болбой, кандайдыр бир кырсыктын аянындай болуп туруп алды. Бул деле күнүмдүк тириликтин шары менен акырындык менен унутулуп бара жаткан эле. Мергенчилик ышкысынан башка да кылычтын саяпкерликке бала кезинен эле кызыгуусу күчтүү. Өзгөчө малчы болгондон бери жылкыдан жылкы, аттан аттандап аракетин арбытты. Анысынында акыбети кайтып, райондук мелдешке кошкон кунаны экинчи болуп келип, ого бетер шыктандырып койду. Ийгилик алып келген бул карагер кунанын кыштата сылап сыйпап багып, жаз келгенде көңүлү өссүн, жылкынын да тукуму жакшырсын деген максатта 10 чакты бээсине айгыр салды. Мурунку айгыры көкбөрүгө жакшы эле кошуна айылдык көкбөрүчүлөргө кымбат баада сатып жиберди да, ал акчага кунан байталдан экини сатып алды. Ушинтип жылкы чарбасынын санын да арбытып, сапатын да жакшырткан кылычтын максаттары бийик, тилектери жакшы эле. Көрсө келер кырсыктын башталышы ушул болгон экен. Анда алар кенже жайлоодо отурушкан. Жаз күчүнө кирип, тоолордун чөбү жетилип, дагы өйдөлөп көчүшкө кам көрүп жатышкан. Малчыга көчүш оңой эмес, андыктан жакадан камчыны чакырышты. Эртең көчөбүз деген күнү камчы кой жайып кетип, кылыч калган каткан даярдыкты көрө берейин деп үйдө эле. Күндөн күнгө шоктугуна тартып, тентектиги күчөп бара жаткан 4 жашар улан ойноор бала жок зеригип, ата-энесин айланчыктай берет. Камчы агарнап тытырап атылган 2 таманча ала келген экен. Кечээден бери андан кызыгы эч тарабаган ал бирин өзү алып, бирин атасына карматып, согуш оюнун баштап жиберди. Алгач буга көңүлдөнбөгөн кылыч бара-бара уулу менен баладан бетер ойноп кирди. Жанаша тигилген чатыр менен боз үйгө жашынышып, бирин-бири аңдышып, тытырата аткылашып, ок жегени кадимкидей кулап төшүп, өлүмүш болуп, жеңгени кубанып, жеңилгени тилин чыгарып суналып, жыргап ойноп жаткан ата баланы алгач, өлбөй эле ойногулачы деп тыймакчы болуп, кандайдыр түпөйүлдөнгөн, бирок бул экөөнүн жыргал оюнун бузгусу келбеген Эркайдын 2 колу кылып жаткан ишинде болгону менен, көңүлү экөөнүн бейкапар оюнунда. Бир кезде ок тийген кылыч жыгылып түштү. Кулап бара жатып карап турган Эркайга акырын көз ымдап койду. Мунусу уулун тамашалайын деген эле. Бирок буга чейин кичине жатып эле туруп кетип жаткан кылыч бул жолу тилин булайткан бойдон акырындан дем алып колуп былк этпей жата берди. Алгач өзүнүн жеңгенине дердеңдеп кубанган улан атасынын өлгөнү создугуп кеткенинен улам эмне кыларын билбей тынчсыздана, аны түрткүлөп кытыгылап көрүп, майнап чыкпаганда атасы чындап эле өлүп калгандан бетер эки жагын элеңдеп карап, билмексен боло жумушун кылып жаткан энесине кайрылмакчы болуп бара жатканда, дымы чыкпай жаткан атасы «Ба!» деп бакырган бойдон өйдө боло бергенде, бул күтүүсүздүктөн чочуп кеткен улан атасы менен кошо кыйкырып ийди. Эми күлкүсүнө ээ боло албай калган кылыч уулун кучактай калып өпкүлөдү эле, ал бул чын эмес эле тамаша экенин биле сүйүнүп кетти да атасына кошулуп каткырды. Ушинтип үй толу каткырык, күлкү, оюн болуп жатканда сырттан айгырлардын азанаганы, жылкылардын дүбүртү угулуп, бул күтүүсүздүктөн улам ордунан атып турган кылыч кереге башта илинип турган камчыны ала сыртка атып чыкты. Караса чылбырын үзүп качып келген карт айгыр менен жаңы салынган жаш айгыр үйүр талашкан, жан аябаган алышууну баштап жиберишиптир. Жаш кулундар желеге чалынып, үрккөн бээлер окчундап барып, ийриле калып, айгырларды карап калышыптыр. Эки айгыр бири күч менен тажрыйбалуулугуна сала, экинчиси жаштык курчтугуна ишенип айыгыша алышып, жалдарына карсылдаша тиштешип, тип-тик тура калып чапчышып,
айлана калып тебишип, түк дагы тайсалдашчу түрлөрү көрүнбөйт. Кылыч камчысын булгалай, так, так, кайт деп айбаттуу кыйкырып, экөөнү учуп жетти да алысыраактан камчы шилтегилеп, карт айгырдын сүйрөлгөн чолок чылбырынан алмакчы болуп умтулганда, ал чукул бурула берип, мөңкүй тептеле чалгыдай шилтенген арткы буттары кылычтын төшүнө, ичине дүп эте таамай тийип, чалкасынан кеткен ал берки оп секире коргонгон жаш айгырдын бут алдына түшүп берди. Эркай кылычка учуп жеткенде, ал бүк түшкөн бойдон 3 бүктөлүп жаткан экен. «Жаным, кылыч, эмне болду сага?» деп кучактай калып өзүнө тартканда, ал шалак эте чалкасынан оодарылып кетти да, акыркы кыймылы ушул болду окшойт. Буттарын түз суна берип сунала түштү. Кылыч деп жулкулдатып жаагына акырын чапкылай, жанагыдай уулу менен ойногонундай тамашалап жаткансып, анын бул жансыз абалына ишенбей, азыр эле баа этип бакырып ордунан тура калчудай, жанына жетип келип ыйлап турган уулун байкабай, жакынкы кошуналар жетип келгиче өксүй ыйлай берди Эркай. Кырсык деген ушундай каш кабактын ортосунда экен. Көздү ачсаң жарык, жумсаң караңгылык экен. Жамандык менен жакшылыктын ортосу дагы каршы эле экен. Бекиш менен Акендин үй бүлөсүнө кеч кирди. Өзгөчө Эркайдын өмүрүнө чак түшөт, түн түштү. Өлүмгө кыйчу жигит беле кылыч. Ааламды караңгылык каптагансыды. Ажалга алдырбачудай жигит эле го кылыч. Бирок өлүм улук, өлүм ак экен. Жараткандын жазганы экен. Айыл эли түп көтөрүлү азасын тартып, тажыясында турушту. Өпкө жүрөктү эзип, боздоп кошкон эне, эже карындаштардын ыйынан Эркайдын алсыз үнү айырмаланды. Артынан сендей түгөйдүн, күкүгү элем күнгөйдүн, арманда жүрүп өтөрмүн, ачпаймын көңүл күлбөймүн. Сен менен жүрсөм кайдан муң, каткырдым, күлдүм, жылмайдым. Бул турмуш эми караңгы, кайгыдан карыш жылбаймын. Асылым, ар күнү көздү жаштаймын, арманга бойду таштаймын, артыңда туяк бар үчүн аргасыз сага шашпаймын. Асылым, атылган суудай шар элең, атамдай камкор жар элең, сендей да жигит өлөбү, селейип турам дагы эле. Асылым, бүлөнгөн сымал курч элең, бүгүлбөй бийик турчу элең, ашыгып өттүң өмүрдөн. Ашыгым, айтчы, сенин бул эмнең? Ушинтип кошту Эркай. Бүткүл арманы менен кайгысы бул кошок менен чыгып, жаш жарынын күйүтү ага жок жерден акындык шык жаратып жибергенсиди. Чындап ыйласа сокур көздөн деле жаш чыгат дегендей, чындап күйгөндө өзүнөн өзү эле ыр саптары келе берди окшобойбу? Ал башкаларчылап шолоктоп боздогон да жок. Бетин тытып чачын жулбады. Сөөктүн артынан ээрчип ыйлап, ала жаттап долуланбады. Ал тек гана мисирейет жер тиктеп, нес болгон немедей отура берди. Жагдайга жараша жанагыдай армандуу кошогун созо берди, кошо берди. Ат дегениң жигит өлбөс болсочу, деп айтылуу ырда айтылгандай, мындай кырсык болбосочу, мындай өлүм келбесечи, кылычтай өрт жигитке. Жашыл жашоонун кучагында жайдаңдап жүрөр кезинде, гүл жашоодо күлмүңдөп жүрөр кезинде, кара жердин караңгы катмарына катылды кайран жигит. Жакындарынын бир гана көңүл соорутору, андан калган жалгыз туяк, каргадай бала улан болуп, ошону караан тутуп, ошону медер кылышты. Эркайда кылычтан калган жалгыз белек улан үчүн гана эми жашаарын түшүндү. Айла кетсе кылычтай жигит менен өткөргөн жакшы күндөрүн эстеп, эскерүүлөрдө жаш жарын тирилтип, ошону менен өзүн сооротуп күн өткөргүсү келди. Бирок өлүмдү өмүр дайыма жеңип келген. Ал тирүү жан канчалык күйүттүү экенине карабай, туш тарабынан курчап алаксытып, сооротуп, акырындан күйүтүн унуткартып, кайгынын канын токтотуп, карттантып, картын сыйрып, тагын гана калтырат экен.
өлгөндүн эле өз шору деген сөз улуу чындык экен көрсө. Айрыкча Эркайдай жаш, сулуу, жесир аялды турмушуң түшкүр жайына койбой, жакшы, жаңы жактарды карай азгырып, карасын сыйрып, кайгысын дарылай берет тура. Эркайдай аялга кылычтай курт жигит коргоочу болбосо су карткан сугалактар эбак залакасын тийгизип тынмак. Мына эми көчкөндөн отун артат, өлгөндөн катын артат болуп, кылыч өтүп кеткен соң Эркай су карткан көздөр менен ушак чубаган сөздөрдүн бутасына алынды. Ал эми Эркайдын оюнда кылычтан калган жалгыз медерди канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай өстүрүп, көңүлүнө кылычка болгон сүйүүсүн бек сактап жүрүү деген гана максаты жана жакшы тилеги бар эле.